негизи китеп окуган жана китеп окубаган коомдун айырмасы кандай болору тууралуу кенен баяндама жазылып, бул 451 Фаренгейт китебинде так даана көрсөтүлүп берилген экен. Мен ар бир учурдагы мекендешибизге бул китепти сунуштайм, себеп дегенде бул китеп аркылуу учурдагы биздин оор абалыбыз, китеп окубаган абалыбыз менен кандай бир туңгуйга барып калуу коркунучу барын алдын алууга толук маалыматтар берилет. Жалпы Бугу пресстин жааматына мына ушундай эмгектер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерди жакшылык коштоп турсун дейли. Фаренгейт деген романдын кыргызча которулушунун ошол эле китептин ачылыш аземине бардыңыздар. Бетачар аземине кош келиңиздер. Assalamu aleykum da ağayım Kırgız esen be. Atayım geldim ırdak bugün tөгülbey basıp geten be. Kolda boşta oldursan kaldım kadrına jeten be. Kırda perde çıkırıp başına burada perdesi göğsünde patırıp sıyap geleyim boytuma silerde oğlum kızında Bugu pres torbadı kitap köyde koldadı Jakşılıp ki koldadı İngilizin orada hasta mesela Azırlık kanday zamana Ululardı güçlüler genevegen zamana Soğuklanan zamana Kandeyin tilekke karışık Yaşlar okuvagan zamana Oşol zamana da kadimke Jarık bolgon çağınar Bugu pres okurdu Oşolordun aytayın Kağılayın bayge bay Kırgızım dep kadimki Gruziyanın önügüsü turbaybı Gruziya'day Kırgızstan'dın önüp tügüm dep köpçülgün Uşunbay kemdin aytayın Sözüm bir bolbaz kabray Kırgızga kızmatın kılıp jatıray Kılımdı kızmat kılam dep bul kılıçsız yürügün samuray Andan keyin aytayın Saattay kılıp münötün Kırgızım dep jürösün Düşündürüp beremdek baldardın tartkan sürötün Andan keyin kadimke Singapur'dun sistemasın eňele jakşı boldu dep Sisteması kadimki eldin kupuluna toldu dep Jügülüp jürgön çağınar Alemi kiyinki kitebe Men okugan deleceğim çok birok düşündürüp erideler Öz-özün jüret canın cep Büreler jürüşet bütünдөй Kırgız kamın cep Kağılayım bayge bayı Son gidip turbayı 451 Fahrenheit Anamdan aytağım ilgilik bolsun tonkılayım Kağılayım kalayım Kitep köy bolsa kılayım Kitepti kömürüp okup bir jürüsep kılayım Bağrın arka karacı den solup tusurayım Köp bolsun konuk çakılış köp bolsun deymin Açılış köp bolsun kitep basılış Жаштарды көрүп мен чын кубанып атам. Жаштардын ушинтип келгени аябай кубандырат экен. Менин Асан досум отурат бул жерде. Биздин бир топ жыл жаш кезибиз Москвада өттү. Автобуска отурсак дагы, метрого жүрсек дагы, китепканага барсак дагы москвалыктардын китеп окуганын көрүп, аркасынан китеп окуганды үйрөнүп. Мен жакында Америкага барып 23 күндө жүрүп келдим февралда. Америкалыктардагы өзгөчөлүк алар дагы китеп окуйт. Аябай китеп окуйт. Kitap dükkönlerinde
китеп сатып алгандарын аябай таң калдым. Жакшы китептерди кезекке туруп алып аткан бир жерде көрүп таң калдым. Бизде кандай качан болор экен депчи. Эстир учурунда бизде да ошондой болгон. Китеп чыкканда, мисалы үчүн Түгөлбай Сыдыкбеков атабыздын көп асабасы чыкканда биз артынан кууп жүрүп окуганбыз. Каякта табар экенбиз. Да, и я совсем поддерживаю идею, которую я только что слышал. Мы все будем работать, чтобы распространять больше книг на всех языках, чтобы распространять знания и таким образом развивать страну вместе. Спасибо большое, спасибо огромное. Thank you so much. Так, я не хочу говорить очень много, но больше всего хотелось бы выразить огромную благодарность. Thank you so much. Thank you so much. All sorts of things, really. I first read Ray Bradbury's glorious novel, Fahrenheit 451, when I was about 9 or 10 years old. And at the time, Биз ар бир китебибиз менен албетте автоматтык түрдө эле кыргыз тили өнүгөр деген кыргызча китеп чыкса, бирок ар бир китебибиз менен кыргыз тилин өнүктүрүп эмес, тескерисинче дүйнөнүн кайсы жеринде кандай баалуулук болсо, ошону биз дагы ошол убагында билели, убагында аткара алалы деген. Мисалы азыр жаңы эле Ноолен мырза жакшы айтып өттү, бул китеп Америка элчинин каржылоосу менен чыккан жок. Муну эмнеге айтып атам? Баягы биз кыйынбыз деп айткан жокмун. Бул ошо китепте айтылган баалуулуктар жакшы болгондуктан жергиликтүү ишканалардын бири бул пресс ушуну которуп чыгып атат. Өзгөчөлүк ушундай болуп атат да, түшүнүп түшүнбөгөндөр үчүн арналат. Китеп окуу, ойлонуу дегенди көбүбүз биле бербейбиз. Бирок ошол эле Илон Маск, Билл Гейтсти айтканда биз алардын акчасын эле айта беребиз да. Бирок алардын китеп окуган эчким айта бербейт, биле бербейт. Ушуну биз түшүнүшүбүз керек. Бир эң жакшы баалуулук, жакшы жүрүү, калпай тутпоо, коррупция кылбоо бул бир элге таандык иш эмес, бул адамзаттын баалуулугу. Биз которгон ар бир китепти кээ бир ойлойбуз, чет өлкөнүн маданиятын жайып атасыңар. Бул чет өлкөнүн маданиятын жайып эмес, китепти окуп, аны окуп бүтүрсөңүз, окуган кандай рахат эле деген сезим бар деген ишеничте. Рахмат бар. Азия бул реалдуу эместин сүрөттөлүшү деп айткан. Брэдбери китептерди, китепканаларды аябай жакшы көргөн. Уюштуруучулар айтып атпайбы, бул дүйнөлүк классиканы Американын жазуучуларынын чыгармасын кыргыз жаштар окуйт деген бул дүйнөнүн адабиятына аралашуу деген чоң максат. Анан башкача түшүндүрбөй ошол өлкөнүн маданиятын таратат деп. Ал окуп алган, окуй турган окуучу кийин өз кандай болот? Мисалы, биз кыргыз классикасынын же болбосо кыргыз жазуучуларынын чыгармалары менен чоңоюп, ошо менен тарбияландык. Урматтуу коноктор, урматтуу жаштар, жогорку кеңеште билесиңер, сүйлөө үчүн болгон 2 мүнөт убакыт берилет. Мен ошол 2 мүнөттүн ичинде оюм айтып коюнга жетишейин. Кече Алай районунда жүргөн жеримен Жаныбек чалыптыр. Атайын келдим. Анткени Жаныбектин ар бир иш аракетин мен дайыма колдойм. Анткени коомдо кандайдыр бир өзгөрүү жасаш үчүн ушу Жаныбекке окшогон өжөр, көкпет адамдар керек да. Эмнеге кандай тоскоолдук болбосун карап иштейт. Кандай деңгээлде көтөрөт го, бирок анчалык китепти эмес, анчалык китепти жатып алып окусаң болот, жалгыз жатып, жалгыз отуруп окусаң болот, автобуста баратып окусаң болот. Мындай нерселер үчүн атайын эме керек, аспаптар керек, смартфон сыяктуу же башка компьютер сыяктуу. Китепти болсо айрып алып окусаң болот. 2-3 Мен өзүм 10 жылдан бери Кыргызстанда One Magazine журналдын чыгаруучусумун. Андыктан китепти чыгарганын процессин кандай кыйын экенин, кандай бап эстеп сиз айтмакчы пунктуация ар бир
тикиси болобу, тиреси болобу баарынын айырмасын көбү билбейт тилекке каршы. Бирок ошонун баарын карап, бир корректор менен сүйлөшсөң, бир корректордун ою бир, башка корректор менен сүйлөшсөң, анын ою башка. Андыктан бул өтө чоң эмгек, ошон үчүн сиздерге чоң алкыш, чоң рахмат. Чөптөр тетте жакшы вариант. Бирок мынакей так бир вариант бар экен, прогноздорго эшикебизге берейин. Жыйнама. Себеби бул китеп башка көркөм чыгармалардан айырмаланып, Кыргызстанда учурда китеп окуу маданияты калыптанып келатат. Ошондуктан биз бул китепте китеп окуган, ойлонгон, китеп окубаган жана ойлонбогон коомдун айырмасын көркөм чыгарма аркылуу түшүндүрүп берген жакшы китеп. Адамдын баягы физикалык муктаждыктары ишке ашып аткарылып, 100% аткарылып калгандайын баягы руханий жактан кантип жабыркайт дегенде аябай жакшы сүрөттөп берген чыгармалардын бири. Интеллектуалдык бестселлер. Ошондуктан ушуну биз котордук. Акыркы жылдары ушу кандай байкай алдыңыз? Эң биринчи китеп которгондо, анан азыркы жаштардын дагы китепке болгон кызыгуусу. Биз мисалы башында мотивациялык же экономикалык маалымат берген китептерди которгонбуз. Анткени элдер баягы байыгысы келген, өскүсү келген, бирөөнөн дем күч кубат алгысы келген. А бирок чыгармалардын китептеринин эң жакшысы бул көркөм чыгармалар. Анан биз эми акырындан көркөм чыгармага өтө баштадык. Бул биздин 5-чи китеп. Мына ушул 1-чи көркөм чыгармабыз, а буга чейинкилер башка багыттагы китептер болчу. Анан эмнеге минттик? Анткени окурмандар өсө баштады, окурмандардын белгилүү бир катмары пайда боло баштады. Алар баягы көп ойлойт кыргыздын баары окуп атат. Жок, кыргыздын баары эмес, бир окуган катмар пайда болду. Ошол улам жаңы китептерди окуп атат. Андан сырткары келечекте пландарыңыз? Келечекте Кудай буйрса Биз жакында аралда Кудай буйрса ошо жакын арада жана Хусейн атанын китебин, Raising Readers деген китеп, анан Becoming a Digital Parent деген китептерди которуп атабыз. Ошол китептерди окусак болот. Анан биз ар бир китеп менен жөн эле китепти которуп койбой, бир интеллектуалдык иш-чара, илимий конференция өткөрүп, анан ал китеп боюнча ар кыл багыттагы жарыш, китептеги идеяны жайылтуу максатында өткөрүү планыбыз бар. Буюрса, мисалы 451 Фаренгейт боюнча бул ачылышы, эми ушул китепке байланыштуу мындай китеп жарышы эмес, башкача форматта мындай Reading Club деп коет, ушул сыяктуу бир иш-чараларды буюрса дагы өткөрөбүз. Меня зовут Нолан Джонсон, я пресс-секретарь посольства США. У меня очень хорошая цитата. Китеп билим булаги, билим умыр чираги. И это верно. Я совсем верю в эту цитату. Это свободное мероприятие очень важно, потому что эта книга Фahrenheit 451, это очень важная книга, потому что это показывает, что без книг нет жизни. И мы знаем, что книга очень важна для жизни, для знания, для нашего будущего как человечества. И посольство США не поддерживало финансово этот проект, но поддерживало совсем полностью душой. Мы очень рады увидеть, что люди здесь, Google Press, например, они работают за развитие кыргызскоязычной книги, литературы, культуры. Это что-то, которое мы поддерживаем в целом. Мы очень рады увидеть этот большой шаг вперед. Поздравляю вас. Отлично. Рахмат. Чоң рахмат ушундай Жаныбек мырзага ушинтип бизди кыргыз тилде китептерди окуганга чакырган үчүн. Ошондой эле биз Баткен Foods компания Абылгазы экөөбүз Баткен өргөсүнө дагы бизден Бого Экспресс чыгарган негиздеген которулган китептерди Баткенге берели деп атабыз.
биздин максатыбыз өнүгүп өсүү чогуу. Саламатсыздарбы достор, менин атым Адам. 451 Фаренгейт чыгармасын кыргызчалаган автормун, котормочумун десем болот. Бул чыгарма эмне үчүн окулуш керек? Себеп дегенде эң биринчи менин жеке котормочу катары, анан ушу чыгарманы окуган окурман катары оюмда калган нерсе кадамдардын кайдыгерлиги бир алып барып аңга такайт, алаңдан оңой менен чыга албайт экенбиз. Ошон үчүн чыгарманы мен азыр кол койдуруп бер деп суранып атышат, ошол жерге кол коюп аткан жасап атам. Кайдыгерликтин кесепети жөнүндөгү чыгарма силерди кайдыгерликтен арылтсын деп. Силерге да ошону кааларым. Бул китептер эми чыкты. Бардык Кыргызстандын, Бишкектеги бардык китеп дүкөндөрдө сатылып турат. Алыңыздар, окуңуздар, ойлонуңуздар менен бөлүшүңүздөр. Чоң рахмат.